Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Жалал Абад областы Сузак районуна караштуу Кара Дарыя айылында жалпы аянты 8 сотуктан турган 3 кабаттуу сиздер көрүп турган бышык кирпичтен салынган там сатууга коюлду. Сиздерге кеңири дарегин айта кетели. Кара Дарыяга Сузактан карай келе жатканыңыздарда Кара Дарыянын кире беришинде Кара Дарыя деп жазылган аркадан өтүп түз эле келе жатканыңыздарда Лимон деген дүкөн бар. Дүкөндөн өткөнүңүздөрдө сол тарапка асфальт көчө, түз өтсөңүздөр дагы бир көчө бар. Сиздер оң жака кайрылып түз эле чыгып келе жатканыңыздарда бул түз эле кетпестер да кайрадан оң жактагы жолго жүрөсүздөр. Сатаров Абдыкаар деген көчө бар. Ушул көчө менен түз эле чыгып келе жатканыңыздарда сиздер мына көзүңүздөргө ушул бышык кирпич менен салынган 3 кабаттуу үйгө түз эле келесиздер. Бул тамды айта кете турган болсок, жалпы аянты 8 сотук жана анын ичинде жашай турган 4 бөлмөлүү тамы бар. Андан кийин 2 бөлмөлүү временкасы бар. Бир үйдүн астында тапчан бар, андан ары временкада тапчаны бар. Сиздер мына көрүп турган түз эле барсаңыздар, бул жерге автоунааңыздарды токтотуучу гараж бар. Бул жерге автоунааны токтотуп, түз эле арт жагына өтөсүздөр да, үйдүн арка жагында 2,5 метрдей жер дагы бар. Үйдүн асты жагына ушул жак менен өтсө болот. Келиңиздер үйдүн асты жагы менен чогуу биргеликте көрөлү. Бул үйдүн кире бериши, бул жерден киргениңиздерде түз эле барсаңыздар, ал жерде жашылданган огородтору бар, бактарактары бар. Бул жакта 4 бөлмөлүү тамы дагы бар. Андан ары өтсөк временка. Келиңиздер биз сиздерге жаңы салынган тамды көрсөтөлү. Түз эле киргениңиздерде бул жерде бир бөлмө бар. Негизи биринчи этажда 2 бөлмө бар ушулга окшогон. Бул жагы болсо гараж туугандар, гараждан унааны коюп чыгып кетүүчү жол жана көрсөттүк. Бул бир бөлмө, анан түз эле чыкканыңызда дагы бир бөлмө бар. Бул жер 2 этажга чыгып кетүүчү коридор. Буну астыны бир душ кылып же башка нерсе кылып колдонсо болот. Бул 2 кабатка чыга бериштер туугандар. 2 кабатка чыкканыңыздарда 2 кабат узун бойдон ичи тосулган эмес туугандар. Муну өзүңүздөргө ыңгайлуу шартта каалаган жеринен өзүңүздөр тосуп бөлмөлөрдү бөлүп алсаңыздар болот. Негизи бул эми садик кылабыз деген ниетте курулган. Муну өзүңүздөр деле кааласаңыздар садик же мектеп частный кылып иштетсеңиздер болот. Бул 3 кабатка чыга турган лестницасы. 3 кабат лестницаларда куюлган эмес, лестницалардан куюш керек туугандар. Бул салынып аткан там үстү жабылганы менен ушул жерде токтогон. Бул 3 кабатында дагы бөлмөлөр бөлүнгөн эмес. Муну өзүңүздөр каалаган шартта бөлүп алсаңыздар болот. Негизи потолокторун дагы чопалай менен дагы басылган эмес, же кааласаңыздар стекловата менен утепление кылып өзүңүздөр каалагандай утепление кылып бүтүрсөңүздөр болот туугандар. Келиңиздер бул 8 сотуктан турган жерди бул үстү жагынан дагы сиздерге көрсөтөлү. Бул жерде карасаңыздар, мына кире бериштеги 4 бөлмөлүү комната, андан ары өтсөңүздөр временка бар, андан ары сарай жана үйдүн астындагы бактарактар бар. Келиңиздер туугандар, мындан ары түз эле түшкөнүбүздө бул жерде бир бөлмө бар. Өз негизи бул бөлмө садик кыла турган болсок, жетекчи ушул жерде отурат деп бир бөлмө кылынган өз негизи. Бул бөлмөнүн түгү подвал, подвалда кудук дагы бар. Ушунун ичине кудук жайгашкан, ушул жерден суу чыгат. Негизи бул жерге азыр жаңы трасса тартылып суу келип жатат да, ушу жакын күндөрдө таза суу дагы үйгө кирип калат. Бул үйдү айта турган болсок, киргениңиздерде сол тарапта сөрү, наркы жагында 3 бөлмөсү бар. Ичинде эмеректери бар, жашаганга даяр, эмеректер дагы калат, алып кетилбейт. Бул жерде огороддо жүзүмү бар. Бул жерде өрүк, шабдолу, ушундай бактарактар эгилген. Бул временка 2 бөлмөлүү, ичинде жашаса болот. Бул жерде тапчаны бар. Андан ары түз эле өтө турган болсок туугандар, негизи огороддагы аябай жакшы, көлөкө, салкын, колдонсо болот. Эми бул жерде эч ким жашабагандыктан бул жер бир аз кароосуз болуп калган. Туугандар, бул навестин таштамайлары, стойкалары бардыгы темирден жасалган экен, жалаң турбалардан. Буну кааласаңыздар бузуп, темирлерин сатып же ордуна башка нерсе
курсаңыздар болот же сарай катарында колдонсо да болот. Бул түз эле турган жер, бул скалат, үй шаймандарын ушул жерге скалатка коюп, дагы эмне болсо да колдонсоңуздар болот. Түз эле барганыңыздарда ажаткана, андан ары огороддо жайкы душ бар экен. Негизи үйдө кышкы душтары каралган эмес экен. Аны өзүңүздөр эгерде ала турган болсоңуздар шарт түзүп аласыздар. Бул бошка көрүп турган шестер, бул бардык нерсе бул жерден эчтеке алып кетилбейт, ушул бойдон калат. Үйдүн арт жагында 2,5 метр жер бар. Түз эле барсаңыздар ошол жана биз сырттан көрсөткөн гараж ушул жерге жайгашкан. Эгерде бул там кимге жаккан болсо, экрандагы байланыш номерлерге байланышып, үйдүн ээси менен сүйлөшсөңүздөр болот. Өзү жалпы суммасын айта кете турган болсок, $85,000 койду. Негизи бир аз сүйлөшүү жолдору бар. Муну өзүңүздөр сүйлөшсөңүздөр болот. Негизинде частный мектеп, частный садик кылып иштеткенге аябай өтө сонун жер экен. Кааласаңыздар мына үйлөрүн дагы сүрдүрүп алып, бул жакка дагы мектепти улап, чоң кылып, каалагандай колдонсо болот. Кааласаңыздар үй кылып деле жашасаңыздар болот. Бул тапчаны, сырт тапчаны дагы калат, бул жерден алып кетилбейт туугандар. Аябай сонун даяр бизнес баштайм дегендерге ушу ичтерин бүтүрүп, терезелерин коюп, лестницаларды куюп, бун даяр бизнес катарында колдонсоңуздар болот. Үйлөрү дагы жашашка дап даяр туугандар, келип кеңири жашасаңыздар болот. Туугандар, кызыл китептери дагы юридически таза.